Елестетиңиздер, мындай фантазияны күйгүзүңүздөр. Талак берүү маселесин Аллах Таала аялдарга берип койсо эмне болмок? Үй бүлө башкарууну аялдарга берип койсо эмне болмок? Бир элестетип көрүңүзчү. Албетте элестете албайсыз. Бирок чын эле мына ушундай талак берүү маселеси аялдарга берилип калса эмне болмок, билесизби? Анда бул дүйнөдө бир дагы үй бүлө жашамак эмес. Жер бетинде баары ажырашып, баары мындайча айтканда үй бүлө маселеси жоюлуп кетмек. Эмнеге билесизби? Анткени аялдар сезимтал болушат. Сүйлөшсө сезим менен сүйлөшөт. Урушса сезим менен урушат. Бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде мына ушинтип айтат. Эгерде сен өмүр бою бир аялга жакшылык кылып өткөн болсоң, ал аялга бир эле жамандык кылсаң, мен сенден өмүрү жакшылык көрбөдүм деп ал айтып алат. Анткени ал сезимтал келет. Ал урушса сезими менен урушат. Дагы да акыл калчап көрүңүзчү. Эки аял менен эркек урушуп кетти дейли. Өтө катуу урушту. Ортодо жаман сөздөр айтылды. Мындай намыска тие турган сөздөр айтылды. Эркек ошол бойдон калат. Ал жүрөгүндө сактап, ызырынып тура берет. Бирок аял айтат: "Ушул сөзгө дагы капа болосуңбу? Мен эми сүйлөп алдым. Эмне кылайын? Ичимдегини айтып алдым. Эми кечирип коюңуз" деп баягы болбогондой мамиле кылып кетет. Дагы да акыл калчап көрүңүзчү. Ошол сөздөн сөз чыгып олтуруп урушуп кеткен болсоңуз, ал аял айтат: "Мен апамдыкына же атамдыкына кетемин" дей берет. Эми элестетип көрсөңүз, ошол эркектин ордуна аял болуп калган болсо эмне кылат? Кичине эле урушуп кетсең жогол дейт го дейт. Бүгүнкү күндө көптөгөн эркектер мына ушул аялдардын деңгээлине түшүп калды. Биринчиден таарынат, экинчиден сөз көтөрө албайт, үчүнчүдөн урушуп аткан болсо аялдарга окшоп ажылдап, кайра аны сөгүп, тилдеп урат. Демек, мына ушундай эркектердин колунан эч бир аял бактылуу болбойт. Эгерде урушуп кеттиңизби, унчукпай калыңыз. Эгер аялыңыз жаман сөз айтып атабы, унчукпай калыңыз. Ал кыйкыра берет, уруша берет, болгон нерсени айтып алат, акыры дейт дагы, кайра эле чай дамдайынбы дейт. Үй бүлөнү сакташ үчүн болгон күч аракетти сиз кылыңыз. Сиз ким болбоңуз? Аялсызбы, эркексизби? Кадамды биринчи сиз таштаңыз.